Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы кыргызстандык жоокерлердин улуу ата мекендик согуштагы эрдиктери. Сабактын планы: кыргызстандык жоокерлердин алгачкы сабылашуудагы эрдиктери. 1942-1943 жылдардагы сабылашууларда кыргызстандык жоокерлердин катышы. 1944-45 жылдардагы согуштун акыркы этаптарындагы эрдиктери. Кыргызстандык жоокерлердин алгачкы сабылашуудагы эрдиктери. Фашисттик Германия 1939-жылы 1-сентябрда Польшага согуш ачуу менен Экинчи дүйнөлүк согушту баштаган. 1941-жылы 22-июнда Германия СССРге кол салган. Бул окуя тарыхта улуу ата мекендик согуш деген ат менен белгилүү. Германия Барбарос планы боюнча СССРди бир нече жумада эле талкалап, 1941-жылы кышында Европалык бөлүгүн толук басып алмак. Фашисттик Германия СССРге 5,5 миллион адамдан турган 190 дивизия менен басып кирген. Брест-Чебин коргоо. Чек арадагы Брест-Чебин коргоо 1 айдан ашык убакытка созулган. Алардын арасында кыргызстандык Фруцев болгон. Ал эми Дмитриев 1941-жылы 10-июлда Белоруссиянын Борисово шаарын коргоодо эрдик көрсөтүп, биринчи болуп Советтер Союзунун баатыры наамына ээ болгон. Панфиловчулар. Панфилов командалык кылган 316-аткычтар дивизиясы 1941-жылы ноябрда Москваны коргоого катышып, душмандын 2-чи танкалык 29-чу моторлоштурулган 11-чи жана 110-чу жөө аскерлер дивизиясын талкалап, 9000 офицер жана солдаттарды, 80 танканы жок кылышкан. Панфилов дивизиясынын 28 жоокерине Советтер Союзунун баатыры деген наам ыйгарылган. Алардын ичинде кыргызстандык Дүйшөнкул Шопоков, Николай Ананьев, Григорий Шемякин, Григорий Конкин, Иван Масаленко, Григорий Петеренко, Иван Добрабин болгон. Москва үчүн сабылашууда 1941-жылы 16 ноябрдан 5 февралга чейин душман 55 000 солдат офицеринен ажырап, 800 танка, 1500 самолету, 300 замбереги талкаланган. Москва үчүн болгон согушта Асанкул Ырсмендиев да эрдик көрсөткөн. 1941-42 жылдары душманды 100-400 км аралыкка сүрүшкөн. 1942-1943 жылдардагы согуш аракеттери. Германия 6,2 миллион адам, 56 941 замберек, 3229 танка, 3395 самолет жана 63 кеме менен 1942-жылы жаңы согуш аракетин баштаган. СССР 237 дивизия аскерин койгон. Советтик аскерлер душманга солдаттардын саны, артиллерия, согуштук самолеттор менен тең келе элек болчу. Уран деп аталган советтик контрчабуулдун натыйжасында 1942-жылы 19 ноябрда Түштүк-Батыш, Дон, 20 ноябрда Сталинград фронтунун чабуулунан кийин 23 ноябрда 330 000 адамдан турган немецтик армия курчоого алынып, 1943-жылы 2 февралда Дон фронтунун аскерлери курчоодогу дивизияларды жок кылышкан. Фельдмаршал Паульс баштаган 24 генерал, 91 000 солдат, 2500 офицер колго түшкөн. 1943-жылы Германия фронтко 232 дивизиясын, башкача айтканда 5,2 миллион адамдан турган Цитадель, Пантера деген пландары менен Курскинин жанындагы Кызыл аскерге сокку урууну көздөгөн. 1943-жылы 5-июлда советтик армия чабуул баштаган. 12 июлда Орел, Белград бошотулган. Курскидеги бул жеңиш үчүн Москвада биринчи жолу салют атылган. 1943-жылы жайкы күзгү чабуулдан кийин душман артка сүрүлгөн. Воронеждин түштүк жагындагы Дон дарыясынын жээгиндеги согушта 1942-жылы 6 августта Чопонбай Төлөбердиев душмандын зоотун көкүрөгү менен жаап эрдик көрсөткөн. Ага 1943-жылы 4 февралда Советтер Союзунун баатыры деген наам берилген. Сталинград сабылашуусунда артиллерист, наводчик, сержант Дайыр Асанов 1943-жылы Харьковдун жанындагы Пятницкое кыштагында 4 саатта душмандын 8 танкасын, 6 бронемашинасын,
40 фашистти жок кылган. 1943-жылы 26-октябрда ага Советтер Союзунун баатыры деген наам ыйгарылган. Түндүк Кавказда кыргызстандык Выглазов 1942-жылы 16-майда өзүнүн жоокерлери менен душмандын 8 танкасынын чабуулун токтоткон. Ал өзү душмандын 3 танкасын, 20 фашистти жок кылган. Ага 1943-жылы 22-февралда Советтер Союзунун баатыры деген наам берилген. Ушундай эле наамга эрдиги үчүн Волконенко да татыктуу болгон. Закавказье фронтунда 1942-жылы 16-сентябрда Курчоодо калган Кубат Жуматаев гранаталарды денесине байлап, өзүнө келе жаткан брондолгон машинаны жардырган. Кубат Жуматаев өлгөндөн кийин Кызыл Жылдыз ордени менен сыйланган. Кавказды коргоо. 1942-жылы декабрда Кавказ үчүн болгон согушта бөлүмдүн командири Акун Садырбаев душмандын ага кезеги менен ыргытылган 16 гранатасын тосуп алып, кайра ыргыткан. 17 граната колунда жарылып, курман болгон. Бул эрдиги үчүн ал Кызыл Туу ордени менен сыйланган. Ошондой эле Кавказды коргоодо Жундубаев, Жумалиев, Кырбакбаев, Бейшенбаев, Уметалиевдер дагы эрдиктерди көрсөтүшкөн. 1944-жылы советтик күчтөр адам күчү боюнча 1,3 эсе, артиллерия боюнча 1,7 эсе, танканын саны боюнча 2,7 эсе артыкчылык кылган. 1944-жылы жайында Финляндия согуштан чыккан. 1944-жылы алгач Крымды бошотушкан. Аны улай эле Ленинградты, Новгородду, Украинанын оң жээгин бошотуп, Чехословакия жана Румынияга кирген. 1944-жылы Алексей Ткачев, Исмаилбек Таранчиев Эстониянын Нарва шаарын бошотууда күйүп жаткан самолету менен душмандын танктарын жардырган. 1944-жылы 6-июнда Америка Кошмо Штаттары жана Англия экинчи фронтту ачышкан. 1944-жылы августта Молдавия бошотулган. Ал эми 1944-жылы августта Румыния бошотулган. 44-жылы 20-октябрда Югославиянын борбору Белград бошотулган. 1944-жылы Ленинградты бошотууда кыргыз жоокерлери өзгөчөлөнгөн. Алардын катарында казак Жакынбаев да болгон. Ленинградты бошотууда кыргызстандык Евдокия Пасько өзгөчө эрдиктерди көрсөткөн. Ошондой эле Якубов, Асаналиев, Царенко, Азимов, Хименко, Калашников, Курочкин, Сухин, Пичугиндер 1944-жылы июнда Белоруссиядагы салгылашууда эрдик көрсөткөндүгү үчүн Советтер Союзунун баатыры наамына татыктуу болушкан. Батальондун саясий жетекчиси Калайнур Үсөнбеков 1945-жылы 14-февралда бетме-бет салгылашта душмандын 7 солдатын сайып өлтүрүп, экөөсүн колго түшүргөн. Ага Советтер Союзунун баатыры деген наам берилген. Берлиндеги ратуштагы эрдиги үчүн Кызыл Туу ордени менен сыйланган. Польшаны бошотууда пулемотчу Акмат Оторбаев Одер дарыясын өтүүдө душмандын 5 чабуулун кайтарып, 25 солдатын жок кылган. Оторбаев 2 граната менен өзү жүрүүчү пушкага жетип жардырган. Ушул эле согушта 2 жолку Советтер Союзунун баатыры Талгат Бегелдинов дагы болгон. Таланттуу хирург Аттохур Шеров 1941-жылы өз ыктыяры менен майданга аттанып, Москвадан Берлинге чейинки жолду басып өтүп, оор операцияларды тынымсыз жасап, миңдеген жоокерлерди өлүмдөн сактап калган. Улуу ата мекендик согушта Кыргызстандан 365 миң жоокер согушка барган. Алардан 150 миң адам орден, медальдар менен сыйланган. 160 миң жоокер курман болгон. 73 жоокер Советтер Союзунун баатыры наамын алган. 33 жоокер даңк орденинин 3 баскычына ээ болгон. Тема боюнча суроолор. Улуу ата мекендик согуштун алгачкы жылдарында кыргызстандык жоокерлер кандайча катышкан? Панфилов атындагы 316-аткычтар дивизиясы жөнүндө эмне билесиңер? 1942-43 жылдардагы салгылаштарда кыргызстандык жоокерлерден кимдер айырмаланган? Дүйшөнкул Шопоков жөнүндө эмне билесиңер? Кыргыз жоокерлеринин эрдиктери жөнүндө айтып бергиле. Согуштун аяктоочу мезгилинде кыргызстандык жоокерлер кандайча салгылашкан? Эч ким эч нерсе унутпайт деген темада эссе жазгыла.